Интернет жана дүйнөлүк желе дүйнөнүн ар кайсы бурчунан достор жана үй бүлө менен байланышта болууга мүмкүнчүлүк берет. Биз социалдык медианы жана башка платформаларды досторубуздун жашообузда болуп жаткан окуяларды байкоо, жеке жаңылыктар менен бөлүшүү жана социалдык байланыштарды сактоо үчүн колдоно алабыз. Бирок интернетте өзүңүз жөнүндө маалымат берүү дайыма эле коопсуз боло бербейт. Төмөнкү сценарийди карап көрөлү. Гарольдтун жаңы унаасы бар жана аны досторуна көрсөткүсү келет. Ал унаанын сүрөтүн социалдык тармактарга жарыялайт. Сиз баары жакшы деп ойлойсуз. Бирок сүрөттө Гарольд жөнүндө көптөгөн жеке маалыматтар бар. Ар бир адам анын номерин, кандай унасы бар экенин жана кайда жашаарын көрө алат. Эгер достор муну көрүшсө, бул нормалдуу көрүнүш. Ал эми бул маалыматты алган адам аны кара ниеттик менен колдонууну кааласа, коркунучтуу. Интернетте жарыялоодо купуялуулукту жана коопсуздукту эске алуу маанилүү. Социалдык медиа вебсайттарындагы профилдерди орнотуп жатканда, каттуу эсебиңиздин купуялык жөндөөлөрүн карап чыгууну унутпаңыз. Эгер каттуу эсебиңиз жалпыга ачык болсо, каалаган адам сиздин маалыматыңызды жана сиз бөлүшкөн нерселерди көрө алат. Аккаунттарды купуя кылууну сунуштайбыз. Ошондо сиз бөлүшкөн нерселер жеке байланыштарыңызга гана көрүнөт. Ошондой эле социалдык медиа аркылуу дос чакырууларды кабыл алууда тандалма болуңуз. Көпчүлүк социалдык медиа платформалары потенциалдуу достордун же жолдошуларынын суроо талаптарын кабыл алууга жана четке кагууга мүмкүндүк берет. Адамдын өтүнүчүн кабыл алгандан кийин сиз ага профилиңизге жана сиз бөлүшкөн маалыматты алууга мүмкүнчүлүк бересиз. Сураныч келгенде муну эстен чыгарбаңыз. Жана сиз билген жана ишенген адамдар менен гана баарлашканыңызды текшериңиз. Профилиңизге жана каттуу эсептериңизге ким кире тургандыгын көзөмөлдөсөңүз дагы, алардын маалыматыңыз менен эмне кылып жаткандыгын башкара албайсыз. Интернетте бир нерсе менен бөлүшсөңүз, аны өчүрө албайсыз. Эч качан интернетте бейтаныш адамдарга жана коомчулукка көрсөткүңүз келбеген нерселерди койбоңуз. Интернетте бөлүшкөндөрүңүздү өчүрө албайсыз. Эч качан интернетте бейтаныш адамдарга жана коомчулукка көрсөткүңүз келбеген нерселерди койбоңуз. Интернетте бөлүшүүдөн мурун дайыма ойлонуп көрүңүз. Коопсуздугуңузду эсиңизден чыгарбаңыз жана онлайн жарыялооңузга байланыштуу чечим кабыл алыңыз.